Бул туш кийиз менин энемен калган туш кийиз, мурас туш кийиз деп айтылат. Буну энем 15-жылы да эми ошол убактагылар. Анан бунун ушу жана тигилгенине бир 20-жылдары тигилген болуш керек. Анан буну ушу атамдын карындашы, ушу энемин эң кичине кызы Дилде деген болгон. Ошол сактап келген мага чейин. Анан кийин мен мынтип кол өнөрчүлүктү кармап жана кылганда ал эжем картайып калып анан мага өткөзүп берген. Мен ошол күндөн бери сактайм. Өтө сүзүлүп мынтип өтө жана кылып калган. Анча мынча жерлери да мынтип кете баштады. Кетсе деле катты сактайбыз мунучу мурас катары. Дилде эже сизге кайсы жылдар өткөрүп берди? Дилде эжем мага 86-88-жылдары өткүзүп берген. 88ден бери сиз сактайт Ооба, экенсиз. 88-жылдан бери мен өзүм сактайм ушуну. Муну үйдө колдоносуздарбы? Жок, Тагылабы же? буну колдонбойм. Боз үйүм бар. Боз үйүмү тиккенде гана анча мынча жанагы жерлерге барганда, конкурстарга баргандарда илем. Башка убакта жана кылбайм. Себеби өтө сүзүлүп калган, эскирип. Мунун келечектеги сактоочу мураскери ким? Келечектеги сактоочу мураскер эми сиңдилер менен чыгып калар. Анан кыздар менен чыкпайт, кыздарым уже жана кылып калышты. Анан ушу сиңдилер менен чыгып калса берем, Кудай кааласа ошолорго. Эми ал сиңдилерим жашыраак.